Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly dostlar, sabaqtarыбыз улантабыз жин жана шайтандар аламы. Бүгүнкү өтүлүүчү маселебиз көз тийүү. Жиндердин дагы бир зыяны, соккусу бул көз тийүү, назар. Маселе чоңураак маселе, балким бир канча бөлүккө бөлүп өтөбүз бул маселени. Жакшы түшүнүп алыш үчүн көз тийүү бунун акыйкаты бир нерсеге суктануу менен, жакшы көрүү менен, таң калуу менен назар салуу. Ошонун негизинде назар салынган нерсеге зыян жетүүнү айтат. Бул көз тийүү акыйкат албетте Куран жана сүннөттө тастыкталып келген нерселерден. Жана бул нерсеге көпчүлүк алымдар тастыкташкан бул маселени дагы. Ошон үчүн бул көз тийүү адамды кабырга киргизет жана төөнү казанга киргизет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткандай, Жабир ибн Абдуллахтан келген, радияллаху анхудан келген хадисте пайгамбарыбыз айткан: көз кишини кабырга киргизет, төөнү казанга киргизет деген. Эгерде Курандан келген бул маселеде далилдерге токтолсок, Аллах Таала кабар берет бул маселени дагы. Якуб алейхиссаламдын сөзүндө Якуб алейхиссалам айтат, ошол Аллах Таала кабар берет, мынтип айтат: балдарым дейт, бир эшиктен кирбегиле, ар кандай эшиктен киргиле. Аллах эгерде бир нерсени өкүм кыла турган болсо, мен силерге эч бир нерсе менен жардам бере албайм. Өкүм бир гана Аллахка таандык, мен ага таяндым, тобокел кылдым, жана тобокел кылуучулар Аллахка тобокел кыла берсин дейт. Бул ахвал кандай болот? Якуб алейхиссалам ошол балдарын Мисирге жөнөтүп атканда ошол осуятын айтат. Жеткенде, ошол Мисирге жеткенде бир эшиктен кирбегиле дейт. Ошо шаарлар мурун бир дарбазалар болгон, коргондун ичинде шаарлар болгон. Ошол шаардын бир эле эшиги болгон эмес, бир канча эшиктер болгон кээ бир шаарлардын. Ошол бир эшиктен баарыңар топ болуп кирбегиле дейт, ар кайсы эшиктен бөлүнүп киргиле дейт. Эмнеге дегенде ошол алымдар айтат, себеп дегенде Якуб алейхиссалам балдары, ошол 11 баласы сулуу балдар болгон, албетте. Сулуу болушкан, жана мындай күч кубаттуу, күчтүү, келбеттүү болушкан. Ошол себептен баары топ болуп, ошол 11 бала эгер бир эшиктен кире турган болсо, адамдардын көзүнө илине турган деңгээлде болуп, балдарга көз тийбес үчүн ушул осуятын айткан балдарына. Демек, бул жерде бир маселе турат, тастык турат ушул аяттан, көз тийүү акыйкат экендиги. Жана ошол көз тийүүдөн сактаныш керек, себептерин аткарыш керек. Ошол нерсени дагы бул жерде Якуб алейхиссалам сөзү менен Аллах Таала бизди үйрөтүп кетип атат. Бөлөк аятта ушул көз тийүүгө дагы бир далалат кылган аяттардан Аллах Таала Куранда айтат. Аль-Калам сүрөсүнүн 51-аятында капырлар, имансыздар качан зикирди уккан соң, зикир деген маани ошол Курандын аяттарын укканда дейт, сенин жыгылып кетишиңди, тайып кетишиңди көздөрү менен каалайт дейт. Ошо көздөрү менен сен жыгылып кетсе экен деп ошону самашат дейт. Буну пайгамбарыбызга айтып атат. Аллах Таала көздөрү менен дейт, ошол көздөрүн тийгизип ушундай деңгээлде карайт дейт,
сен ушул жыгылып кетсең экен дейт. Ошол алымдар айткан, ошол сен мындайча айтканда өлүп калсаң экен дейт. Жок болуп кеткениңди каалашат дейт. Ушул Курандын аяттары ушу кулагына жеткенде, ушундай деңгээлде сени жек көрүүсүнөн ушу сен жок болуп кетсең экен ушуну каалайт дейт. Ошон үчүн бул маселе дагы деле бар. Албетте, кээ бирлер ушул Курандын аяттарын укканда кыжырлары кайнап жиндери келишет. Мындайча айтканда. Бул эмне далат кылат? Албетте, эмне жин оорусу менен ооруйт, жиндери бар кишилер ушундай таасир этет Куран. Негизи тескеричи Куран кандай таасир этиш керек эле? Жүрөктөрүнө бейпилдик алып келиш керек эле. Аллах Таала Куранда айткандай: "Аллазина аману ва татмаину кулубухум би зикриллах" дейт. Иман келтиргендер ошол Аллахтын зикри менен, ошо аяттар менен жүрөктөрү бейпилдикке келет дейт. Ала би зикриллахи татмаинул кулуб дейт. Билип койгула дейт. Бир гана Аллахты эстөө менен гана, ошол зикирлер менен, Курандын аяттары менен гана жүрөк бейпилдикке келет дейт. Негизи Курандын таасири жүрөккө бейпил берүүчү болуш керек болчу. Бейпил алып келүүчү. Бирок эмне? Ушундай адамдар дагы деле бар деп аткан, ошо пайгамбарыбыздын убагында дагы болгон, болуп келет, жана боло берет дегендей, Курандын аяттарын укканда эмне ачуулары келип, кыжырлары кайнап, жиндери келишет дагы. Сени ушу тайып кетсе экен деп, ушундай көздөр менен карайт да. Эмне көз тийүү ниетинде карашат да. Демек, бул аяттагы эмне далил болуп келет. Демек, көз жетип барат экен адамга, жана таасирин берет экен. Бирок бир маселени дайыма түшүнүш керекпиз. Бунун баары эмне менен? Бир гана Аллахтын каалоосу менен болот. Албетте, көз тийүүчүнүн каалоосу менен болбойт. Бирок Аллахтын каалоосу менен. Бир гана бардык нерсе Аллахтын каалоосу менен болот. Ошол нерсе жүрөгүбүзгө бекем отуруш керек. Аллах эгер каалабаса эчтеке болбойт. Дагы бир аяттардан ушул мааниге далилат кылган Фалак сүрөсү 5-аятында "Ва мин шарри хасидин иза хасад" дейт. Эмнеден коргонуу сурайм дейт Аллахтан? Көрө албастык кылып аткан жамандыгынан дейт. Көрө албастык кылып аткан малдагы жамандыгынан, көрө албастын ошол эмесинин жамандыгынан коргонуу сурайм дейт. Демек, бул дагы эмне? Көрө албастык кылып аткан киши эмне? Ушундай бир көз менен карайт. Ал ошол жүрөгүдө нерсе, мындайча айтканда, көзүнө чыгып туруп, ошол эмне октой болуп, ошол кишиге жетип барат. Мындайча айтканда, жетип барышы мүмкүн, же жетпеши да мүмкүн да. Бардык нерсе Аллахтын каалоосу менен албетте. Ушул жерде токтоп турабыз. Маселе бир аз кененирээк. Эмки сабакта пайгамбарыбыздын сөздөрүнө, хадистерге токтолобуз. Ошону дагы деле болсо бул маселе кененирээк ачылат. Адаттагындай бүгүнкү дуабыз, үйрөнүүчү дуабыз. Эртең менен турганда, уйкудан тургандагы дуа. Хузайфа ибн Аль-Ямандан келген хадисте, Сахих Бухариде келет. Хузайфа радыйаллаху анху айтат: пайгамбарыбыз дайыма жатарда, төшөгүнө жатканда мынтип айтчу дейт: "Бисмика амуту ва ахя". Сенин ысымың менен өлөм жана тирилем. Ал эми уйкудан турганда: "Алхамдулиллахи лази ахияна ба'да ма аматана ва илейхи нушур" деп айтчу дейт. Өлгөндөн кийин кайра тирилткен затка мактоолор болсун, жана ага кайрылып келебиз. Демек, биринчи ирет уйкудан турар замат ушул дуаны айтыш керек. Биринчи көзүңдү ачтыңбы? Алхамдулиллахи лази ахияна ба'да ма аматана ва илейхи нушур. Биз хадистерде өткөнбүз. Биринчи эле сөзүң Аллахты эстөө болсо эгер, анда желкеңдеги бир түйүн чечилет. Шайтан кечинде байлап туруп, катуу үзүлбөш үчүн, чечилбеш үчүн бекем байлап туруп чапкан бир түйүндөр үзүлөт. Ошо биринчини айтсаң, биз хадисте өткөнбүз. Анан кийин даарат алсаң, экинчиси үзүлөт, чечилет, үчөө болот. Анан кийин намаз окусаң, үчүнчүсү.
Демек үчөөтөн чечилгенден кийин үч түйүн шайтан байлаган. Ошол күн эмне? Сергек жана эң жакшы акыбалда күнүң өтөт. Ошонун биринчиси ошол көзүңдү ачканда Аллахты эстегениң. Алхамдулиллахи лази ахяна бадама аматана ва илейхи нушур. Албетте бул нерсени бир гана тилде айтпайбыз. Ошол нерсени жүрөк менен ихлас менен айтабыз, ишенген акыбалда, ыйман келтирген акыбалда жана бир гана Аллахтан болот деген ниетте. Ошондо бул нерсе таасир берет албетте. Аллах Таала баарыбызды иманыбызды бекемдеп, шайтандардын ар кандай зыяндарынан, апаттарынан, айлакерликтеринен сактасын, сабактарыбызды ихластуу, жеңил жана берекелүү дайымдуу кылсын. Görüşkünçe sağ-salamatlı olunuzlar. Subhanakallahumma bihamdika eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.